9 айлык толгону күтүү умуркайлардын ыңаалаган үнү. 2 май күнү Ош облустук төрөтүүндө 4 төрөлдү. Замирахан айым бул күндү көпкө күткөн. Кош бойлуу учуруна кээ бир дарыгерлер 4 төрөй албастыгын, бул өтө кооптуу экенин айтып, төрөттөн баш тартууну эскертишкен. Бирок Замирахан айым кыйынчылыктарга карабай умуркайларды жарык дүйнөгө алып келди. Xudoga shukr, endi so'rayapmiz. Allohim berdi umr bilan siz bilan kelgani rost bo'lsin. Hamma yo'g'imiz yaxshi, Allohga shukr endi. Xudo hozir bugun javob berdi, tushib ketib qolamiz. Rahmat. Buyda doktorlarimizga ham rahmat, hammasiga cho'ng rahmat. Төртемдин атасы Рустам Маманазаров 9 ай бою жубайынын жанында болуп, анын кыйынчылыктарын чогуу башынан өткөргөн. Ал наристелердин дени сак төрүлүшүнө өздөрү эле эмес, 7 ай бою үзгүлтүксүз кам көргөн дарыгерлердин да жардамы болду дейт. Аябай кубанычтабыз. Азыр бул күнгө жетиш кичине мүшкүл болду. Энди Кудайга шүкүр жакшы саламат төрөп алды. Врачтарга чоң рахмат. Тургун Ташматовна 7,5 ай жакшы кара берди. Ар кандай кыйынчылыктарга карамастан Тамара эже жакшы төрөтүп, азыр жакшы абалда жатышат. Бул 3-чү төрөшү 4 төрөлгөн эди. 6 болду. Мындан алдын 2 бар эле. 2 уул, 2 кыз умуркайлар убактысына жетпей төрөлүштү. Салмактары 1 килограммдан 1 килограмм 200 граммга чейин. Дарыгерлер учурда умуркайлардын жана апасынын ден соолугу туруктуу, жакшы экенин тастыкташты. Төрөт роддом аял жөнүндө маалымат болгондуктан операционный блок, реанимация, ошол эле кош бойлуу бөлүмү, родзал бардыгы даярдык көрүп, ошо 4 кабыл алып, операция жакшы өттү, эч кандай осложнение болбоду, кровотечение дагы болбоду. Ошол биринчи күндөн баштап эле детский реанимацияда каралатты. Төртемдин жарыкка келиши Ош облустук төрөтүүндө алгачкы жолу катталып жатат. Жаш ата-энелерди президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов барып куттуктап, Ош облусунун атынан 100 000 сом өлчөмүндөгү акчалай белек тапшырды. Мына биз облустун атынан 100 000 акча каражат алып келдик эми. Ушу мурункайлардын ушу керектиги иштетесиңер деп ойлойм. Кудай буюрса биздин ушул бөөктөрүбүз ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушулдан айттым, ушул ата-энеси менен болсун, чоң ата чоң тайта-тайнелер менен чогуу болгон болсун. Чогуу өссүн. Кудай буюрса ушу келечекте Кыргызстанга кызмат кыла турган жакшынакай жигиттерден, жакшынакай кыздардан өсүп жетишsin. 4-10 күндөн бери дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, бүгүн үйүнө чыгарылды. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү 4 мындан ары дагы мамлекет тарабынан колдоо болоорун билдирди.